Hazreti Huzayfa айтат, bir күні Hazreti Umar'ды bir жаназаға чакырып калды дейт. Hazreti Umar'дың халифа болуп турган кези. Пайгамбарыбыз өттү, Hazreti Abu Bakr халифа болуп өттү, Hazreti Umar'дың халифа Амирул Муъминин болуп, момундардын амири болуп турган кезинде. Чакырды эле Hazreti Umar жаназаға чыгып, амир катары, мусулмандардын башчысы катары барып жаназаны окуш керек. Жаназаға чыгып атканында Hazreti Huzayfa el-Yemeni radıyallahu anhu Hazreti Umar'dың артынан мен жармаштым дейді. Ақырын бардымдағы жармашып Hazreti Umar'ды қолынан тартып, ей момындардың әмірі, отырыңыз дедім дейді. Hazreti Umar отырды. Ана мен айттым дейді, бұл ошолордон дедім дейді. Пайғамбарыбыз Hazreti Huzayfa radıyallahu anhuға кимдер мунафық екенін айтып қойған. Анан сахабалар ошентип күтүп, bu Hazreti Huzayfa bir ölse musulmanlardan жаназаға Huzayfa barsa barışat iken, bolbosa Hazreti Huzayfa'nın аңдып турат экен, барбаса алар да барбайлы коелу. Бул демек бая мунафыктардан, ал эки жүздүү капырлардан, калп эле сыртында мусулман болуп ичинде капыр болгон адамдар бар, алардын жаназасына турса болбойт деп Алла Таала пайгамбарыбызга Куранда да айткан. Анан булар ошону издеп Hazreti Huzayfa жаназаға барса барат кен, аңдып турап, карап турат кен. Bir күнү ошондой болуп Hazreti Умарды амир болуп тургандан кийин момундардын амирин жаназаға чакырды, кетип атты. Hazreti Huzayfa артынан эришип барып, колунан жармашып тартты, отуруңуз деп, отургуз да, бул ошолордон деди. Бул бая мунафыктардан экен деди. Ошондо дароо Hazreti Umar ички дүйнөсүндө bir ушундай оодарылып кетти да. Бул ошолордон дегенде таанып эле жүргөн адам, өздөрү менен чогуу жүргөн, намазда жүргөн, кошулуп жүргөн бирөөдү бул ошолордон мунафыктардан бай, бул капыр ичинде капыр болгон, бул сыртынан калп эле мусулман болуп жүргөн дегенди уккандайын Hazreti Umar чоочуп кетти да. Чоочуп кетип эле Hazreti Huzayfаны кармап, Алланын аты менен ант ичип айтам. Şu асман жердин турушу ошол жараткан Алланын кудурети менен кармалып турат. Ошол Кудайдын аты менен сага ант ичип айтам. Айт, билесиңби пайгамбар сага айтты эле, менин атым ошолордун арасында барбы деп сурады. Hazreti Huzayfa турду дагы жок деди. Сен алардын арасында жоксуң деди. Бирок мындан нары мен муну эч кимге айтпайм деди.